Шаар Түндүк электронун бөлүм башчысы пара менен кармалды. Түндүк электронун бөлүм башчысы 35 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, финансы полициясына жаран кайрылган. Анын айтымында Түндүк электронун бөлүм башчысы бир мыйзамсыз документ ишин оң жагына бүтүрүп берүүгө 50 000 сом сураган. Бир айдын ичинде аталган кызматкер сураган 50 000 сомун алган. Акыркы 35 000 алып жаранга уруксаат кагазын берип жаткан жеринен кармашкан. Булак Назар News KG. Депутат Камчыбек Жолдошбаев өзүн сөккөн жаран тууралуу жооп берди. Жогорку кеңештин уй алчаак депутаты социалдык тармакка тарап кеткен видео тасманы өзүнө болгон кара пиар деп айтты. Менин атыма болгон кара пиар десе дей берсин, өзү арендамды төлөй качып кетип аткан экен да. Кайсы аренда 5 сарыны айтып жатасызбы? Ооба. Канча айдын ижара акысын төлөгөн эмес эле? 2 айдыкын. Эми ал жаранды сизди сөккөндүгү үчүн сотко бересизби? Айттым го тук этерин. Качып кетип жатканда сизди сөгөбү? Давай пока. Эске сала кетсек, социалдык тармакка Жогорку кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевди сөгүп жаткан видео тасма тараган. Булак Назар News KG.